Салам достор, биз болсок ушул китептен 46-беттеги чыгарманы үйрөнөбүз. Чечмеленет да, ар бир нота эмнени түшүндүрөт, кандай оюн ойнойт, ушул нерсенин баарын көрсөтүп берем. Бир гана сиз шашпай, кайра артка жылдырып алып үйрөнүп алыңыздар. Анткени үчүн бул сабактар бир гана сиздер үчүн. Шашпаңыздар, жылдырып салбай, кино көргөндөй, сериал көргөндөй көрүп эле, мен түшүнө албай, ойной албайт экенмин дебей, пауза коюп, жазып, кайра артка жылдырып, кайра жазып, чогуу ойноп, анализдеп, ошентсеңиздер эле үйрөнөсүздөр да. Сериал көргөндөй эле бир жолу көрүп туруп, мен ойной албайт экенмин деп кетип калсаңыз үйрөнбөйсүз. Бир гана сизге ийгиликтерди каалайм. 46-бетте Көк музоо элдики. Бул бир да авторго таандык эмес. Бул элдики чыгармасы. Анан бул жакта скрипкалык ачкычта ойнолот. Жана 2 диез турат. Фа диез, до диез, сол диез. Буну диез деп атайса, бул торчо. Карасаңыздар, пультта деле ушундай знактарды көргөнсүздөр, бул торчо. 3 торчо эмнени билдирет? Эмнени билдирет? Бул мен түшүнбөй атам, түшүнүксүз болуп атат деген суроо пайда болот. Ал деген ал суроого жооп бул 41-бетте жазылган китепте. Карасаңыздар, 3 торчо бар экен. 3 торчо. Бул ля мажор же үтүр бар. Фа диез минор. Ля мажорбу же фа диез минорбу билиш үчүн бул чыгарма шаңдуу болсо, анда бул ля мажор болот. Бул чыгарма кайгылуу, муңдуу болсо, анда минор болот. Фа диез минордо жазылган чыгарма болот да. Анан минор, мажор, мажордо, минордо деген айырмасы ушул. Ля мажор бул шаңдуу, фа диез минор бул эмне? Кайгылуу, муңдуу болсо, анда бул минор. Анан бул чыгарманы өзүңүз бир жолу ойноп көргөндөн кийин анализ чыгарыңыз. Ля мажор бул же фа диез минор бул. Ошондо бул мен түшүндүрө алдым деп ойлоймун. Бул жакта баары жазылган. Анан биз бул чыгармабызда бул чыгарма же ля мажор же фа диез минор экенин түшүнө алдык. Эми бул жакта чың толго деп жазылып турат. 2 томдо ми ля ми деген нота. Эми ушул эмнени түшүндүрөт? Комуз кандай күлөнөт, кайсыга күлөнөт деп эле сурай беребиз го. Чынындагы ал эмнени түшүндүрөт экенин бул 37-бетте жазылган. Эми талдайбыз. Бул жакта чың толго деп жазылган китепте мынакей чың толго деп. Эми чың толго кыргызча чың толго деп аталат экен. Теориялык музыка тилинде кварта дейт экен. Мынакей ми, ля, ми. Эмне үчүн кварта? Мисалы үчүн сиз мектепте иштейсиз да. Окуучуңузга бир комиссия келе, бир мугалим айтышы мүмкүн да. Квинта күлөчү дегенде комузду ушинтип айтса музыка тилинде. Анан туруп калбай квинта бул бош толго экенин билиш керек да. Бул китепте бар жазылган. Мынакей квинта болгондо ре, ля, реге күлөйт турбайбы деп ушул нерсени туура түшүндүрүп балага үйрөтүп коюш керек. Же ушул нерсеничи мону чоң кылып чыгарып туруп кабинетиңизге илип коюш керек да. Мындай көрүп аябай отуруп жаттаса дагы көрө берсе, мындай көзгө өзү эле жатталып калат. Аны атайын жатта деп айтып отурбастанчы. Бул балдар үчүн шпаргалка болот. Ошондо бул биздин чыгармабыз чың толгого күлөнүү экен. Милями дейт. Мына чың толгобуз ошондо кварта экен. Эми эмне үчүн кварта деп аталат деген суроо бар да. Миден ляга чейин санайсыз. Ми, фа, соль, ля. Ми, фа, соль, ля 4 экен. Анан 4 деген 36-бетте 4 деген бул кварта деген сөз да. Кварта 4 көрүңөрбү? Ошон үчүн миден ляга чейин 4 тепкич,
ми, фа, соль, ля, ошон үчүн кварта, миден ляга чейин. Эми лядан миге чейин санаганда, мынакей. Лядан миге санаганда, артка санайм да. Ля, соль, фа, ми. Кайра 4 экен. 4 болгондо кварта. Ошондо миден ляга чейин кварта, лядан миге чейин кварта болгон үчүн кварта деп аталат экен. Биз бул гүлөнүштү биз кварта деп айтсак болот, же кыргызча чың толгоо деп. Китептин бетине чың толгоо деп эле гүлөнүшү жазылбаса, анда биз эмне билет экенбиз, миге гүлөнөт экен билет экенбиз. Көрдүңүздөрбү? Балким монда шпарга башка китептер ушундай гүлөнүшүн жазылбай эле чың толгоо деп жазып коюшу мүмкүн да. Анда биз билебиз, чың толгоо болгондо биз кайсыга гүлөнөт экенин билет экенбиз деп. Бул шпаргалкада жаттап алсаңыз болот, же кабинетке илип коюш керек да. Ошондо кварта. Биз түшүнө алдык эмне үчүн кварта экенин. Анан гүлөнүшү ошондо чың толгоо экен. Ми, ля, миге гүлөнөт экен. Экинчи томдо, колумузда 6 том болсо, бул чыгарма экинчи томдо ойнолот экен. Экинчи томдо ми, ля, миге гүлөнөт экен. Андан кийин бул чыгарма орточо дейт. Шашкалактап бат-баттан артыңардан 6 ит куалап келаткандай шашып ойнобой, эзилип ташбакадай эмес, орточо ойнойт экенбиз. Анан 2-ге 4 дейт. Ошондо могу такта, мындай айтканда биз точка деп сүйлөм бүткөндө точка коебуз. Анан жаңы маанидеги сүйлөм кетет эмеспи? Ошол сыяктуу бул такт бүттү, бул жактан чыгарма башталып атат. Чыгарма башталарда 2-ге 4 дейт. Ошондо биз могу бир рамканын ичи бүткүчө 1-2 деп санаганга чейин ушул ойнолуп калыш керек экен да. Ошондо бул 1-2, ошондо 1-2 деп ичиңизден санайсыз да. Ошондо до, ми, ре, ми деп ойнолуп бүтүш керек экен. 1 и 2 и деп да орусча санашат. Анан 1-2 деп санаганга чейин ичиңизден ушул чыгарма могул жак ойнолуп бүтүш керек экен. Көрдүңүздөрбү? 1-2 деп санап бүткөнгө чейин деле ойной албай, анан bundan буга аттай албай, созуп эмес. 1-2 дегенге чейин буну ойнош керек. Кайсы темпте алсаңыз, мисалы үчүн 1-2 деп алсаңыз, башынан аягына чейин ушул темпте 1-2 дегиче ушунун ичи ойнолуп кете бериш керек. Ошондо баардыгы бир ундукта кете берет да. Бир жерин шашып, бир жерин жай болбой калат да. Ошондо биз туура кеткен болобуз. Анан МФ дейт. Ошондо меццо форте деп аталат. МФ эмнени түшүндүрөт? Аны биз китептин эң аякы бетине жазылган. Эң аякы бетте жазылган МФбыз мынакей. МФбыз меццо форте экен. Ошондо акырын эмес, орточо үн чыгаруу менен ойнойт экенбиз меццо форте. Акырын эмес, орточо үн чыгаруу. Ошондо бул чыгарманы ушул жактан ушундай ойнош керек экенин белгиси экен. Андан кийин бул белги биз башын талдап атпайбыз биринчи. Анан бул белги эмнени түшүндүрөт деген суроо пайда болот да. Бул 42 бетте жазылган эме деп. 42 бетте сегма деп айтылат да. Мына көрдүңүздөрбү? Ошондо кайталоо белгиси. Мындан кайсыл жак болсо белгилер жазылып турат да. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушул белгилер азыр кездешет чыгармабызда. Эми азыр китептин бетинен көрсөтүп түшүндүрүп берем. Эмнеге бул чыгармада кандай ойнолот экенин. Ошондо бул чыгармада могул жакта болсо ойноп келебиз. Анан ойноп келе беребиз да чыгармалардан. Анан бул жанагы знака жеткенде белгиге ушул жака аттайт экенбиз. Кайра ушул жактан баштап кайталайбыз. Кайталап келип, могул жака фонарьга жеткенде, ушул белгиге жеткенде, анан бул жакты ойнобостон могул жака аттап, ушу 2 нотамен ойноп бүтөбүз. Мына. Кайра эле ушул ноталарды тупак көчүрүп жазбай эле, ушул белгилердин
жардам менен аттап кайталап кете берет экенбиз да. Мына ушунун белгиси. Андан кийин бизде лига деген белгибиз бар, мына лига. Ошондо бул лигада биринчи нотаны 2 кол ойнойт, экинчи нотаны бир гана сол кол ойнойт. Ошондо бир дону мына 2 нота болот атпайбы, ошондо биз үстүнкү ноталарын эле ойнойбуз, астыңкы ноталар автоматтык түрдө ойнолот. Анткени үчүн биз шилтеп ойноп аткан үчүн, бул кылдар мийлами болуп гүлөнүп аткан үчүн биз доону ойноп атканда автоматтык түрдө мийлер ойнолуп кете берет. Анан биз үстүнкү ноталарын эле басып ойнойбуз. Ошондо биз доону ойногондо 2 колдоп ойногондо анан мини шилтеп ойнобойбуз. Муну жөн эле чыпалак өзү ойнойт, жалгыз. Лига болгон кезде дайыма биринчи нотаны ойнойбуз, экинчи нотаны дайыма сол кол ойнойт. Анан бул белгибиз ушул эле 46-беттин астына жазылып экен. Бармак менен ылдый терилет деп. Бармак менен ылдый терилет деп. Көрдүңүзбү? Эми азыр ошону көрсөтүп берем. Кантип терилет? Бул жакты шилтеп ойноп келип эле ушул нотаны гана биз бармак менен тереткенбиз. Каяка? Бармак менен ылдый. Эми мына бул знактардын баары китепте жазылып түшүндүрө алдым деп ойлойм. Бул эмнени билдирет, кандай билдирет десеңиз, китепте жазылган. Эми могу лиганы кантип ойнойбуз көрсөтүп берейин. Комусту миламиге гүлөп сиңерген. Биринчи нотабызда мынакей до ойнолуп атат, мынакей шилтеп до, а мини чыпалак өзү ойнолуп атат. Ошондо деп өзүнчө ойногон жокмун, дону ойнодум, мынакей. Могу биринчини ойноп атабыз, 2 нотаны до ми дегенде сол кол өзү жалгыз ойнойт. Лига болгондо дайыма биринчи нотаны ойнойт, чогуу 2 кол тең, а экинчи нотабызда сол кол эле ойнойт. Кайсы нотада болсо. До, мисалы үчүн до ре болгон болсо, ушундай болот. А биякта до ми болот. Ушундай ойнолот. Ошондо азыр нотасын айтам, До ми ре ми, до ми си ми, до ми ре ми, до ми си ми, до ми ре ре ре, до ми си ми, до ми ре ре ре, до ми си ми, ла до си ми, ла до ре до, ла до си ми си. Теребиз ушул жерде 3 нотаны. Си ми си, ла до ла, реприза кайталайбыз. Ла до си ми, ла до ре до, ла до си ми си, ла до ла, ла си до ре до си ла, ми кайталайбыз. Ла си до ре до си ла, ми си ре до ла си ла, ми кайталайбыз. Си ре до ла си ла, ми до ми ре си до ла, ми кайталайбыз. До ми ре си до ла, ми. Андан кийин си ре до ла си ла, ми си ре до ла си ла дегенден ушул жактан башын аттайбыз. Ушул жактан кайталап келебиз могул жакка чейин. До ми ре, до ми ре ми, до ми си ми, до ми ре ми, до ми си ми, ла до ла, до ми ре ре ре, до ми си ми, до ми ре ре ре, до ми си ми, ла
ля, до, си, ми, ля, до, ре, до, ля, до, си, ми, си, ля, до, ля. Репризаны кайталайбыз. Ля, до, си, ми, ля, до, ре, до, ля, до, си, ми, си, ля, до, ля дегенден аттайбыз, могул жака аттап кетебиз, анан ля деп бүтөбүз. Муну как эме портал сыяктуу, бир эшик сыяктуу да, ушуга келгенде эшикке киресиздер да, бул эшиктен чыгып бул жактан ойноп кетесиз. Ушундай түшүнүк менен кабыл алсаңыз оңой ойнолуп кетет да, түшүнүктүү болот. Эми ойнойбуз. Сол колдуку көрсөтөм азыр, анан өзүнчө оң колду, анан экөөнү чогуу ойнолгондо. До, ми, ре, ми, до, ми, си, ми, до, ми, ре, ми, до, ми, си, ми, до, ми, ре, ре, до, ми, си, ми, до, ми, ре, ре, до, ми, си, ми, ля, до, си, ми, ля, до, ре, до, ля, до, си, ми, си, ля, до, ля. Реприза. Ля, до, си, ми, ля, до, ре, до, ля, до, си, ми, си, ля, до, ля. Ля, си, до, ре, до, си, ля, ми. Реприза. Ля, си, до, ре, до, си, ля, ми, си, ре, до, ля, си, ля, ми, си, ре, до, ля, си, ля, ми, до, ми, ре, си, до, ля, ми, до, ми, ре, си, до, ля, ми, си, ре, до, ля, си, ля, ми, си, ре, до, ля, си, ля дегенден кийин аттайбыз. Эң башына до, ми, си, ми, до, ми, си, ми. Ошондо кайра баягы знактар бар эмес беле, мында болгон с точкасы бар. Ошондо эң башына аттап кайра баштан ойноп келебиз. Бул репризалардын баарын кайталап. До, ми, ре, ми, до, ми, си, ми, до, ми, ре, ми, до, ми, си, ми, до, ми, ре, 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 до, ми, си, ми, до, ми, ре, 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 до, ми, си, ми, ля, до, си, ми, ля, до, ре, до, ля, до, си, ми, си, ля, до, ля. Кайталайм репризаны. Ля, до, си, ми, ля, до, ре, до, ля, до, си, ми, си, ля, до, ля деп туруп, анан тоголок, мындай тоголок ортосунда кошу барга аттап туруп, анан ля деп бүтөм. Эми оң кол. Мынакей жана бармак менен ылдый алабыз дегенде үчүнчү кылды мынтип ылдый алып атам. Ошондо до, ми, ре, ми, до, ми, си, ми, до, ми, ре, ми, до, ми, си, ми, до, ми, ре, 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 до, ми, си, ми, до, ми, ре, 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 до, ми, си, ми, ля, до, си, ми, ля, до, ре, до, ля, до, си, ми, си, ля, до, ля. Реприза. Ля, до, си, ми, ля, до, ре, до, ля, до, си, ми, си, ля, до, ля. Ля, си, до, ре, до, си, ля, ми, ля, си, до, ре, до, си, ля, ми, си, ре, до, ля, си, ля, ми. Реприза кайталайм. Си, ре, до, ля, си, ля,
видео жака аттадым. До ми ре ми, до ми си ми, до ми ре ми, до ми си ми, до ми ре ре до ми си ми, до ми ре ре до ми си ми, ла до си ми, ла до ре до, ла до си ми си, ла до ла, ла ла. Аягына толук кош сварга аттап бүттүм. Эми чогуу 2 колду. До ми ре ми, до ми си ми, до ми ре ми, до ми си ми, до ми ре ре до ми си ми, до ми ре ре до ми си ми, ла до си ми, ла до ре до, ла до си ми си. Си ми си дегенде 3 нотаны тереткем. Си ми си, ла до ла. Реприза кайталайм. Мындай знак турбай айтпан беле. Ошонун эң башына аттайбыз да ошол жактан ойноп келебиз. До ми ре ми, до ми си ми, до ми ре ми, до ми си ми, до ми ре ре до ми си ми, до ми ре ре до ми си ми, ла до си ми, ла до ре до, ла до си ми си, ла до ла. Репризаны кайталайбыз. Ла до си ми, ла до ре до, ла до си ми си, ла до ла. Мындай толук кош сварга келдик знакты. Эми аяк ошол знактан аттап аягына ана ла ла деп бүтөбүз. Ла ла. 2 толук плюс барлардын ортосун ойнобойбуз. Кайра кайталап келгенде аттап. Нотасын айтып, шашпай ойносоңуздар анан ушул чыгарма ойнолуп келет.